Гүлжамал Былыкованын айтуусунда 2017-жылы Азиз Каримов жана Малика Муратова тужерандар 2 үй үңгүрөөгө коюп 4 миллион сом акча алышат. Бирок кийинчерээк алардын андай мүлктөрү жок болуп чыгат. Ошентип Былыкова берген акчасын талап кылган мезгилде анын жакындарын коркутууга өтүшкөн. 2017 жылы 11 декабрда ушул акчаны төлөбөй коюу максатында менин уулум Барчынбеков Даниэлди жана неберем Бекнурду 22 проспект манасында жайгашкан үйүмдүн алдында келип, машина менен 3 өзбек улутундагы балдар чоң бычакты такоо менен "Сен Гүлжамалдын баласысың" дегенде, менин уулум "Ооба, мен Гүлжамалдын баласымын" дегенде, машинадан түшүп, Каримов Азиз бычакты такап мойнуна. Анан неберем бар экенине карабай, ошол мезгилде менин неберем 3 жашар болчу. Машина тыгып кетишкен, буларчы салып кетишкен. Андан ары шаардагы көчөлөрдүн биринде бычак менен Былыкованын баласына бир нече жолу бычак шилтеп жарадар кылган. Бул боюнча жабырлануучу тарап арыз жазып 2018-жылы шектүү Орусиядан кармалып Кыргызстанга алып келинет. Бирок ишти караган Жалал-Абад шаардык сотунун төрагасы ушул жылдын 20-май күнү шектүүнү актаган чечим чыгарган. Бул жерде адамдарды уурдап кетүү деген статьяда, жаш баланын ичинде уурдап кетүү деген статьялар коюлган. А буларды алып чыгарып салган да. Булар калтырган ошондо. Бардыгын жокко чыгарган. Себебин мен да аябай таң калдым да, бул өкүмдү уккандачы. Акталып кетсин деп социалдан чыгарып атпайбы? Бул жерде такыр протоколго жазылып аптыр. 3 жашар баласы бар эле депчи. Такыр жазылып аптыр. Мен аябай таң калдым да, мен 3 жашар неберем кайка кетти анда? Кыргыз Республикасынын гаранты бул биздин ажообуз Сооронбай Шарипович. Мен сизден суранамын. Ушул иш боюнча сиз көзөмөлгө алып, мен балдарымдын тагдырын чечип бериңиз суранамын. Сот чыгарган чечими боюнча эч кимге түшүндүрмө бербейт деген негизде облустук соттун басма сөз катчысы бизге төмөндөгүдөй маалымат берди. Жалал-Абад шаардык сотунун 20-май 2020-жылдагы өкүмү менен 1997 жылдагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 234 статьясынын 2 бөлүк 1 пункту 3 бөлүк бөлүгүнүн 2 пункту боюнча жосунда кылмыш курамы жок болгондо күнөөсүз деп табылып акталган. Соттолчу сот отурумунан токтосуз камактан бошотулуп, башка жакка кетпей жөндө кылгат түрүндө бөгөт коюучу таандалган. Бул боюнча жабырлануучу тарап жана шаардык прокуратура облустук сотко кайрылган. Белгилей кетсек, жогоруда аталган Азиз Каримов жана Малика Муратовалардын чындыгында угуп, аларга да микрофон сунууга даяр экенибизди билдиребиз. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуулдаев, Жалал-Абад облусу.